Жаш сүрөтчү Арстанбек Докуев туулган жери Алайкуга болгон сагынычын, туулган жеринин ыйыктыгын алгачкы ирет өтүп жаткан жеке сүрөт көргөзмөсү аркылуу даңазалады. Тубаса өнөр адамы, талант дарыган чебер, кан тамырынын ар бир согушунда чыгармачылык эргүү жараткан жаш сүрөтчүнүн жемиштүү ийгилигинин кубанычтуу учурун көргөзмө залына кирген ар бир көрүүчү туюп сезсе керек. Кыл калемдин сыйкырдуу күчү менен жан киргизип, салмактуу, көзгө толумдуу, көрүүчүнүн ичин жылыткан, өзүнө таандык өзгөчөлүгү бар, айыл турмушун чагылдырган эмгеги чын эле түгөнгүс темага айлангандыгын көрүүгө болот. Өзгөчөлүгү бар экен. Өңдөрүнүн бардыгы мындай ачык. Bir kara цвет, kara öң көргөн жокмун да. Анткени бул адамдын ички сезими баары өңгө чыгат да. Ошол краскалар менен, өңдөр менен айтып берет. Ошонун баары мына картинага чыгып атат. Анан ошол жерден көрөсүң адам кандай экен. Сүрөтүнөн адамдын автопортретин көрсө болот дегендей да. Ошондуктан бүгүн кыш болуп турса да бул жерде тим эле жай болуп турат. Көңүлү үстү ачкан, ушундай ачык өңдүү сонун сүрөттөр бар экен. Анын үстүнө пейзаждар, тоонун пейзаждары биздин жүрөгүбүздү, делелебизди козгогон нерселер. Автор жаңы бийиктиктерди багындырып, 3-4 жылдан ашык убакыт өтөгөн мээнетин маңдай теринен жаралган керемет сүрөттөр менен толуктап жүргөн. Эргүү алуу иштеген эмгектери азырынча ушулар. Бул жерде 58 эмгеги бар. Дагы тартчуларым алдыда деп билет. Анткени жаш сүрөтчү үчүн айыл темасы түгөнгүс темага айлангандыктан тартып бүтпөсө дагы керек. Мисалы Айтматов деле эң жөнөкөй эле айылдагы карапайым адамдарды дүйнөлүк деңгээлдеги каармандарга айландырып салган да. Мен деле карапайым айылдагы бир ошол көрүнүштөрдү дүйнөгө таныткым келет. Өзүбүздүн айылдарды. Табияттан таасир алып, эргүү менен жараткан эмгектери убакыттын аркандай учурунда тартылган. Музыка угуп табият койнунда өз алдынча иштөө сүрөтчүгө дайыма шык берип турат. Кыл калеминин сыйкырдуу сүртүмдөрүнөн, күч-кубаттуу кудуретинен жаралган чыгармаларын социалдык тармактар аркылуу дагы көрүүчүлөрдүн сынына коюп турат. Картина мисалы кийилбейт да, бирок жакшы көргөзүп, жакшы интернетке жарыяласаңыз, сатсаңыз болот. Ошентип мисалы Германия, Швейцария, мисалы Америка, Россия көп мамлекеттерде, Лондондо мисалы менин сүрөттөрүмү жөнөттүм да. Өзүм барган жокмун, бирок алар менен сүйлөшүп, баягы искусствонун баягы тили бир жакын кабыл алат. Ошо Алайкунун эле бир өзүбүздүн эле жөнөкөй айылдарды кабыл алышты да, сатып. Бирок аларгы бир аз кымбатыраак. Бала кезинен сүрөт тартууну жактырган сүрөтчү эки кесиптин ээси, экөө тең сүрөткө жакын. Операторлук кесиби аркылуу камера менен, бири май боек менен көрүнүштү тартат. Учурда эки кесиби менен тең иштеп келүүдө. Ошо бүгүн деген бүгүнкү көргөзмөгө досум чакырып калып ошол үчүн келдик. Аябай мындай бээндик, аябай жактырдык. Көргөзмө мындай краскаларды, боекторду туура колдонуптур, өзүнүн эмне көрсө, ошону мындай туура чагылдырып берип, мындай жөнөкөй эле адам көргөндө ошонун баарын түшүнүп, мындай өзүнүн бала чагын эскерип, айылдык жашоону, айылдагы жашоону эскерип, өзүнүн бала чагына барып келгендей болот экен. Ошондой эле мындай жайды эстеп, күздү, ошондой мындай жылуу күндөрдү эстеп, мындай жүрөктө жылуулук пайда болот экен. Биз азыр мындай кыш болуп, кар жаап, суук болгонуна карабастан, бияка келип аябай мындай маанайыбыз көтөрүлүп, жагымдуу мындай энергия ала алдык десек болот. Жүрөккө жылуулук тартуулаган, киргенде эле айылды сүрөттөрдү, көргөзмөнү көрүп, айылымды, бала чагымды, ошол айылда өткөргөн жакшы балалык күндөр эске түштү. Агай ушунчалык чеберчилик менен тартыптыр. Менин оюмча ушул бул жерге келип көргөзмөнү көргөн ар бир адам өзүнө арт терапия ала алат деп ойлойм. Себеби көргөндө эле көздөрү кубанып, ушунчалык бир башкача сезимдерди пайда кылат экен. Агайга дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.